5-ci орын белгисиз маршрут 2008-жылы прокатка чыккан. Белгисиз маршрут Кыргыз Республикасынын ошол кездеги абалын юмор аркылуу чагылдырган. Мазмунуна токтолсок, кыскача айтканда, айылдагы тургундар шаардан Келечек аттуу айылга бир маршруткада бара жатышкан болот. Ошол кезде жол азабын тартып, ар кандай юморлук абалдарга туш болушат. Кинонун режиссеру Эрнест Абдыжапаров Кыргыз Республикасынын эң белгилүү режиссерлорунун бири. 100 мүнөт жалаң юмор жана драма. Чынында эле эң мыкты фильм менин оюмча. 4-чү орун До плюс Фа тасмасы. Чынында кыргыз кино чеберлери юмор жаатында чоң жетишкендикке жетишти. Орусча билбеген кыргыз бала орусчалыш мындайча айтканда киргизка кыздын ортосунда сүйүү жөнүндө окуя айтылып берилет. Ортодо көп кызык окуялар болот. Коомдун каршылыгына карабай, алар бирге болууга аракет кылышат. Кинонун популярдуулук импульсунун негизинде До плюс Фа 2 киносу тартылган. Бирок ал андай популярдуулукка ээ боло алган жок. 3-чү орун Салам Нью-Йорк. Чынында эле кыргыз кино шедеври. Ишенче кыргыз бала дүйнөнүн борбору болгон Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк деген шаарына келип, өз кыялында Америкалык Колумбия университетин бүтүрүүгө чоң максат коюп белсенип баштайт. Бирок агасы тарабынан алданып калат. Эмне кыларын билбеген кыргыз бала өз тилеги, өз кыялынын аркасынан чуркайт. Идиш жуугуч болуп кафеден иштеп баштап, АКШдагы эң чоң компанияда юрист болуп иштеп калат. Кинонун аягында баш каармандын атасын жалган жала менен түрмөгө отургузушат. Ошондо биздин баш каарманыбызда дилемма пайда болот. Акча менен кыргызчылыкка салып, өз атасын түрмөдөн чыгаруу же өзүнүн алган билимине таянып, атасын түрмөдөн чыгаруу. Мындайча айтканда, Кыргызстанда закон утабы же коррупция утабы деген режиссер мындайча айтканда ошондой күрөштү чагылдырууга аракет. 2-чү орун Бос салкын. Эрнест Абдыжапаровдун дагы бир шедеври. Шаардык кыз Асема айылга сүйлөшкөн баласы менен тагыраак айтканда Ысык көл областына келет. Ал жерден кыргыздардын ала качуу үрп адатына кабыл болот. Ортодо көп окуялардан кийин өмүр бою шаарда жашаган кыз айылда жашоону тандайт. Сөзсүз ортодо окуялардан кийин ортодо юморлук окуялар болот. 2007-жылы бул постсоветтер мамлекетинде эң мыкты фильм деген номинацияга ээ болгон. Андан кийин Балтикадагы Ника деген сыйлыктарга ээ болгон. Дүйнөнүн 7 тилине которулуп, ушул кинодон баштап кыргыз киносунун 21-кылымдык тарыхы башталат. 1-чи орун Сундук предков. Кыргызча которо албадым, ошондуктан достор капа болбогула. Кыскача кино кыргыз үрп адаттарын чагылдырат. Башкы каарман Францияга барып, Париж шаарындагы Парижде жашаган кыз менен достошот. Жана арада жылуу мамилелер пайда болуп, эң аянда баш каарман ошол француженканы Кыргызстанга алып келип, өз ата-энеси менен тааныштырганга аракет кылат. Бирок сөзсүз башка диндеги, башка мамлекеттеги кыз менен таанышкандыктан ата-энелери жана туугандары каршы болот. Ортодо көп окуялар болуп, жана эң аягында бардык кыргыз киносунда эле аягы жакшы бүтөт. Эгер көрбөсөңүздөр, мен силерге сунуштап кетмекчимин. Сөзсүз ушул кинону көргүлө. 20 жана 21-кылымдын ортосунда тартылган кино. Сөзсүз Советтер Союзундан кийинки кыргыз киносу өнүгүп келе жатып, ошолордун импульсунда тартылган кино. Ошондуктан силерди ушул кинону көргүлө деп. Эй достор, Нурадил ТВ каналында конкурс. Эми силер кайсы темага видео көргүңүз келсе, мен ошол темага жеке сиз үчүн каалаган видеоңузду даярдап берем. Конкурстун шарттары: биринчи, силер Нурадил ТВ каналынын подписчики болушуңар керек. Аны мен сөзсүз силер комментарийге жазгандан кийин текшере алам. Экинчиси, видеонун астына класс басыңыздар керек. Үчүнчүсү, өзүңөр каалаган жана каалаган теманы комментарийге жазып калтырсаңар болот. Бир жумадан кийин капысынан тандоо, мындайча айтканда лотереялык системадагы тандоо болуп, бир автордун темасына бир видео даярдалат. Жеке сиз үчүн, жеке жеңүүчү үчүн. Ошондуктан сөзсүз, эгер жазылбасаңар, каналдын астына подписаться деген кнопканы басыңыздар, жана канал видеонун астына класс басыңыздар. Жана сөзсүз өзүңөр каалаган теманы жазып, комментарийге таштап кетсеңиздер, эмки 6-күнү ошол сиз каалаган темага видео даярдалат. Ана эмесе, ушул видеону көргөнүңүзгө чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.